Ош аэропортун транспорттук түйүн гана эмес, туризм жана бизнес өнүктүрүүгө өлгө болуучу экономикалык маанилүү борборго айландырабыз. Мындай пикирин мамлекет башчы Садыр Жапаров аталган аба майдандын жаңы аэробекет комплексинин курулушуна мезгил кутусун салуу аземинде билдирди. Жерлердеги аэропорттордун инфратүзүмдөрү жаңыланып, маршруттук каттамдар кеңейип, авиация тармагынын ишмердүүлүгүнүн бир катар багыттары жигердүү өнүгүүгө бет алганын белгилеген мамлекет башчы, биз Кыргызстандын авиация тармагынын кайра жаралышына күбө болуп жатабыз деди. Биз Кыргызстандын авиация тармагынын кайра жаралышына күбө болуп жатабыз десек жаңылышпайбыз. Буга чейин Каракол эл аралык аэропорту жана Талас аэропорттору ишке киргизилген. Жалалабад, Караван, Казарман, Баткен аэропортторунда учуп конуу тилкелери капиталдык ремонттон өткөн. Тамчы эл аралык аэропорту менен Нарын аэропортунун оңдоп түзөө иштери бүгүн кызуу жүрүп жатат. Жакын арада Жалалабадка жаңы заманбап эл аралык аэропорттун курулушу башталат. Мамлекеттин учак паркына 2 бомбардир Dash 8-400 аба кемеси сатылып алынган эле, эми быйылкы жылы дагы 2 жаңы учактар менен толукталганы турат. Мамлекет башчы мындай маанилүү долбоорго салым кошууга катышкандардын баарына ыраазычылык билдирип, Ош аэропорту заман талабына шайкеш келген, сапардагыларга сапаттуу тейлөө көрсөткөн, учактардын дээрлик бардык түрлөрүн кабыл алууга мүмкүнчүлүгү бар аба майданга айланарын билдирди. Эми бул жаңы аэробекет комплексинин курулушун чоң пландарыбыздын башталышы гана деп туралы, биз аэропорттун маршруттук тармагын кеңейтүүнү, жаңы авиакомпанияларды тартууну жана жүк ташуулардын көлөмүн көбөйтүүнү мерчилдеп жатабыз. Бүгүнкү күндө мына ушундай болуп, аба ырайы бузулуп, туман каптаса, Бишкектен да, Оштон да, Ош аэропортубуздан дагы учактар уча албай калып жатканын жакшы билесиздер. Кудай буйрса, быйылдан баштап Бишкекте дагы, Ошто дагы учуп конуу тилкелеринде оңдоо иштери жүрөт. 27-жылдан баштап туман деген көйгөй болбойт. Учуп конуу тилкелерин эң жогорку категорияга жеткизебиз. Кандай гана аба ырайы болбосун, учактар уча берет, коно берет. Албетте, жүргүнчүлөргө кызмат көрсөтүүнүн сапаты менен ыңгайлуулугу дагы жакшырат. Өзүңүздөр байкагандай, бул аракет өлкөбүздүн аба транспортунун инфратүзүмүн өркүндөтүүдөгү маанилүү кадам. Көздөгөн максатыбыздын ишке ашуусу менен Кыргызстандын авиациялык түйүнүнүн позициясы бекемделет. Кыргызстандын дүйнө менен байланышы арттыруу үчүн жол салып жаткан бүгүнкү саамалык өнүгүүгө умтулуубуздун символу болсун. Ынтымагыбыз артып, биргелешип өлкөбүздүн жаркын келечегин кура берели. Жаңы аэробекеттин курулушу Кыргызстан аэропорттору ачык акционердик коомунун өз каражатынын эсебинен жүргүзүлөт. Куруу мөөнөтү 1,5 жыл. Саатына 1000 жүргүнчү өткөрүү мүмкүнчүлүгү бар аэробекет 2 кабаттан турат. Жалпы аянты 26 миңдей чарчы метрди түзөт. Долбоорчу бул министрлик биздин мамлекеттик курулуш министрлиги тарабынан чийилип атат. Жана ошондой эле курулуш иштерин дагы министрлик өзү курулуштарын жүргүзөт. Бул объект биринчи категориядагы объект болот. Мөөнөтү 100 жылдык объект. Жана ошондой эле бул бетон жана металлоконструкция менен курулуучу объектилердин бири. Бул жакта бардык бүгүнкү күндө колдонулуп аткан технологиялар менен курулат. Бардык дүйнөлүк стандарттарга жооп берүүчү аэропорттордун бири болот. Келечектин тагдыры, жаштардын тагдыры, элибиздин саны көбөйүп, тияк бияка барганда кыйналбай, кенен учуп, кенен барып, кенен келип, кээде аэропорттон мутубузда көтөрүлбөй, чыга албай калган күндөрүбүз болуп калып атат. Очередь болгон күндөр болуп калат. Мунун баары келечек үчүн, мамлекеттин гүлдөгөсү үчүн, элибиздин тагдыры үчүн кызмат, бул чоң кызмат айланайт. Аэробекет кеңейип жатканда конуу учуу тилкелерин да кеңейтүү зарылчылыгы бар. Бул үчүн аба майданы 61 гектардай жерди өз карамагына өткөзгөнү турат. Перронду кеңейтүү менен бирге учактар токтоочу жайлардын санын азыркыдан 4 эсеге көбөйтүү каралган. Бул эмне? Бул жерде огни приближения 900 метр, биздин полосаны 400 метрге узартып атабыз. Кийин буюрса издеп атканыбыз бул жерде экинчи заход деп коебуз. Жаңы бизде өзүңүздөр билгендей бир тараптан эле конуп келет самолеттор. Ошо экинчи тараптага дагы огни приближение деп кийинки пландарда бар бул дагы. Чоң самолеттордон биздин расчет менен проект боюнча 6-дан 8-ге чейин 65тик бул дүйнөдөгү эң чоң размах крыла деп коебуз. Ошолор келип консо болот. Анын ичинен 32ден 9ду калтырабыз. Анан 52ден
тогузоо болот алардан дагы. Долбоор түштүктөгү авиация инфраструктурасын өнүктүрүүдө маанилүү кадам. Жүргүнчүлөрдүн агымы боюнча республикада 2-нчи орунда турган ири аэропорт Фергана өрөөнү учунда негизги транспорт түйүндөрүнүн бири. Эгерде 2020-жылы аба майдандын өткөрүү мүмкүнчүлүгү жылына 1.200.000 жүргүнчүнү түзсө, бүгүнкү күндө 2,5 миллионго жетти. Ош аэропорту ушул тапта 160 каттамды кабыл алып жатат. Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынан сырткары коңшу Өзбекстандын Анжан, Наманган облустарынын тургундарын да ателейт. Анткени сапарга чыкчулардын пикиринин айтымында Анжандын Ташкентке эгерде жолдун аралыгы 400 чакырымга чейин болсо, Ош менен Анжандын аралыгы 40 гана чакырымды түзөт. Yollarımız, ötüşümüz osan, yaxşı, kulayligi var. Аралыгыбыз 40 чакырым. Ошондуктан биздин облустун эли ушул аэропорттун кызматын пайдаланабыз. Убактыбыз да, каражатыбыз да үнөмдөлөт. Тейлөө да жакшы. Biz Batkenden kelatabız. Batkende endi bir haftada 2 jol uçkandık üçün bu yaka kelebиz, bu yaka kesek keyde tığın bolot, keyde kengirrak bolot. Endi dağın koşumça zal kurulat ekende eşitip sүйүнүп атабыз. Реконструкциялоо иштери аяктагандан кийин учактар конуучу тилкедеги жогорку интенсивдүүлүктөгү жарык берүүчү система 3-категорияга чейин көтөрүлөрү мерчемделген. Ал эми учурда иштеп жаткан аэробекет жергиликтүү каттамдарды тейлеп, ага кошумча жүк терминалы курулат. Миргүл Бокошова, Нурдөлөт Сантаев, Ала 24, Ош.